Атыбыз Жөнөз Каныбек Буласан. Бүгүнкү күндө ошол головной кимдин катарында турат? Бул азыркы мына канал кайсы канал, каяка барат, эмне болгон канал? Бул канал Искар Казаковдун маалында курулган канал да. Бул негизи бул каналдан мына Кызыл Бел, Бужум, Кызыл Жол, Карабак ошол айылдар бардыгы суу ичет да. Бул негизи суудун башы Кыргызстанда эле турат негизичи. Бул Улукбек Марипов кайсы ойдо мынтип сүйлөдү, кайсы протоколдун негизинде мынтип сүйлөдү. Биз дагы түшүнбөй калдык да. Күтүүсүз жерден эле биз дагы угуп туруп өзүнчө шок абалда калдык да. Могузи мына Көкташтын жери өтө стратегиялык жер да. Мына суудун башын коруп турабыз. Мына Лейлек району боюнча жолду коруп турабыз. Анан бул жерде биздин кататабыздын кататасы жашаган жер да, бул жердечи. Анан келип туруп эле али чоңдор азыр бизде пайпак алмаштыргандай эле алмашып атат дагы. Бири келип андай деп атат, бири келип мындай деп ататчы. Ошого бул жер негизи тарыхта биздин жер болгон да, бул жерлерчи. Азыр Голонойдо тажиктер действительно талашып ататчы. Мен дагы канча жолу бардым. Ошол именно суу бөлүнгөн жерге тажиктер чыгып алып, көпүрөктүн жарымы биздики, жарымы силердики деп тажиктер талашып келатат ушул күнгө чейин. Анан бул канал кече Садыр Жапаров исполняющий президент болуп турганда мен Садыр Жапаровго Баткенде стадиондо дагы обращение кылдымчы. Мына ал суу боюнча жаштарды Көкташта кармап калыш боюнча мына үлүштөрдү трансформация кылып, жаштарга аккурат кылып бериш керек. Мисалы азыр Көкташта жаштар бардыгы сүрүлүп кетип ататчы, сүрүлүп кетип атат. Иш жок, жашайын десе, үй салайын десе, жер жок. Адам башына болгону 1,5 сотиктен жер тийгенчи. 1,5 сотиктен жер тийген. Анан мына бул неме боюнча, суу боюнча, Союздун маалдагы келишим боюнча до сих пор ошол неме договор келип атат да. Ушу суудун 37%-ын гана кыргыздар ичет, 63%-ын тажиктер ичет да. Эрте бул ушуга дагы өкмөт көзөмөл бөлбөсө, эрте ушу суунун аркасынан дагы чоң бир чыр чыгат да. Мен буга сөз берем да, гарантия берем мен бугачы. Неге азыр мисалы бизде дагы калк көбөйдү. Тажиктер канча көбөйсө биз дагы күндөн күнгө көбөйт атпайбызбы? Качанга чейин биз Союздун маалдагы договорго чейин жашайбыз? Ошон үчүн ушуга дагы өкмөт көңүл бөлсө, Көкташка дагы жакшына көңүл бөлсө, ушу мен Садыр Жапаровго ошондо мен суроо бердим элечи, мына үлүштөрдү трансформация боюнча кылып бериң депчи. Ошондо дагы мен бирок Садыр Жапаровдон конкретный жооп ала алган жокмунчу. Мына 4 баланы эле актап беришини суранды, энелерди актап беришин суранды, болду. Башка суроомо жооп ала албайм да. Ушул моменттен пайдаланып Садыр Жапаров, сизге кайрылат элем. Ушул Көкташтын элиге жакшыраак, ушул Баткен областыга, Баткен районуга жакшыраак көңүл бөлсөңүздөрчү. Мына ушул именно Көкташтын башка өзүбүздүн Лейлек, башка айылдарыбыздын үлүштөрүнү полный трансформация кылып, жаштарга аккурат кылып берсеңиз, анан ушул айылдарга бардыгыга бир жеке ишкерлерди колдоп, өзүңүздөр мамлекет тарабынан завод, фабрикаларды ачып, жаштарды кармап калсаңыз, чек араларды бир гана зым менен эмес, чек араларды эл менен коргош керек да. Мына тажиктердин көрүп жатабыз, азыр мына канча жылдан бери уруш болуп кетти, 2014-жылдан бери өтө катуу уруштар болуп келататчы. Ошодо мына тажиктер боюнча, мына тажик менен кыргыздардын келишими боюнча границага устройка кылышка мүмкүн эмес деп атат да. А бирок тажиктер границага үйдү салып, границаны эл менен тосуп атат да. Колючка провод менен эмес, эл менен тосуп атат да. Мына кече 2015-жылы катуу уруш болгондо дагы мына Дахма участкасында бир менин өзүмдүн коңушум тагам дагы болотчу. Туалет салдырбай койду да, туалет салдырбай койду. Туалет адамга күнүмдүк нерсеге керектүү нерсе да. Тажиктер заңыратуу үйлөрдү салып атат, эки этаж үйлөрдү салып атат, башка нерселер салып атат. Олорго мүмкүн дагы бизге даже туалет салышка мүмкүн эмес да. Бул акыйкатсыздык да. Анан мына элдерди колдой берсеңиздер. Элдер азыр действительно шагы сынган. Мына бийлик өтө Сооронбай Жээнбековдун убагында өтө элге кысымчылык көбүрөөк болдуган азыр эл өзүнүн көлөкөсүнөн өзү коруп калганчы. Ошого дагы жаштарга дем берип, ушул жаштарды колдосоңуздар деп суранат элек.